Шахмат эки оюнчу арасында ойнолгон логикалык оюн жана спорт түрү. Оюн 16 фигурадан турат. Алар 8ден пешка, 2ден ат, 2ден пил, 2ден ладья, 1ден ферзь жана 1ден король. Ал биринчи кылымда Индияда пайда болгон. Учурунда бул оюн чатуранга деп айтылып, аянты 9 сантиметрди түзүп, 4 күчтүү фигурага ээ болгон. Ошол кездеги Индия жоокерлеринин катар-катар тизилген бөлүктөрүн сүрөттөгөн. Кадимки согуш таласын элестеткен шахмат оюну дүйнө элдеринин сүймөнчүктүү оюнунун катарында. Өзгөчө бул оюн акыл калчап жүрүш кылганга, ой жүгүртүүнү өстүрүүгө өбөлгө болот дейт ырчы Замир Арыкбаев. Шахматты ойногонума бир 3-4 классында үйрөнгөм. Жок, калп айтам. 2 класс болуш керек эле да. Ошондо үйрөнгөм, атам менен бала кезде көп ойнодум. Андан кийин ошол шахматты ойноп келебиз билгендер менен. Муну көп ойногон сайын мээ өрчүй баштайт. Мисалы үчүн мына ак кара деп бөлүнүп атпайбызбы? Бул эки мамлекет деп койсоңуздар болот, же болсо армия деп койсоңор болот, мисалы үчүн. Анан кийин кадимкидей чабуул, бул жerdечи бири-бирине болгон чабуул. Биякта эң негизгиси мат деп атпайбызбы? Шах коюп туруп, анан мат. Ханды өлтүрүш керек да бул жерде. Ошондо бул жерде согуш да, мисалы үчүн треш, анан тактика, стратегия дегендерчи. Ошол бул жерде жөн эле мындай жүрө бербейсиң, алдын ала көп мындай кадамдарды эске алып, алдыга кадам таштап, арканды алыстыртып деп коет кыргызда. Ошол нерселерди колдонуп бул жакта ойнолот да. Мындан сырткары шахмат оюну актар менен каралардын кагылышуусу, бири-бирине сокку уруусу, согуш таласындагы ойлонулган аскердик жүрүштөрдү элестетет. Шахмат 3 ойду билдирет: оюн, илим жана маданият. Шахматтын эл аралык күнү 1966 жылдан бери 20 июлда белгиленип келет. Майрам бүткүл дүйнөлүк шахмат федерациясы тарабынан уюшулган, ал эми өлкөбүздө расмий мелдеш 1933 жылы өткөрүлгөн. Эске салсак, учурда дүйнө жүзү боюнча шахмат ойногондордун саны 600 миллиондон ашат.